спорт боюнча дагы бир жакшы адис келип отурат. Мейманыбыз. Бүгүн бизде студиябызда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу улуттук допингге каршы борбор дирекциясынын директору Нургүл Кермакунова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен. Сиздерди да кутмандыгыңыздар менен, жана көрүүчүлөрүбүздү да кутмандыгыңыз таңы менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай ушу бүгүн жеңиш болот го деп турабыз. Себеби иштин башын кандай баштасак, кандай маанай менен, кандай ички даярдык менен баштасак, ошого кечинде результаты чыгат го деп ойлойм. Мен ошол сөзгө кошулам да, туп-туура айттым. Айтып өтпөдүкпү, улуттук допингге каршы борбор чыкты, ошол түзүлдү деп. Ошол улуттук антидопинг борбор тууралуу айтып өтсөңүз. Улуттук антидопинг борбору бул жаңы түзүлгөн уюм болду. Бул уюм эл аралык спорт чөйрөсүндө карым-катнаштын биринчи талабы ар бир өлкөдө өзүнүн антидопинг уюму болсун. Ошондо гана чоң эл аралык мелдештерге биздин өзүбүздүн жергиликтүү спорт чеберлерибиз катышууга мүмкүн деген биринчи эле талабы эл аралык уюмдун талабы болду. Экинчиси эми жаңы заманыбызда биздин дагы спорт чеберлерибиз арбын болуп баштады. Ошолор дагы чоң таймаштарга катышабыз, таймаштарга лицензия алып, даярдыгы жеңи эркүүсү, жеңип алчу эрки даяр. Ошолордун эл аралык аренада талабын коргоп, өздөрүнүн укугун коргоп, ошону спортчубузду таза алып барганга даярдоочу бир тарап ошол дагы талап болду да, даярдык көрүш үчүн. Алдыда олимпиада турат, ошого биздин чеберлерибиз, лицензиясы бар чеберлерибиз даярданышат. Ошого дагы биздин ошол репутациябызды түшүрбөй, өлкөнүн репутациясын түшүрбөй, жана өзүнүн спортчунун деңгээлин таза көрсөтүш үчүн табигый күч деп, андан сырткары ошол жеңүүчү эрки табигый өзү гана табигат менен машыктырган жана жазалма күч колдонгон эмес деген, ошолордун баарын жарык берчү, көзөмөлдөчү, спортчу чеберибизге кайра жардам берчү, ушундай максаттар менен ушул уюм түзүлдү. Мыкты. Жакшы, мыкты. Бул борбор негизи быйыл эле болупту да, буга чейин бул нерсе болгон эмес да. Балким бул спорт жаатындагы инсандар гана билбесе, көпчүлүккө маалымат болбосо керек. Допинг деген өзү эмне? Допинг деп эми кызытма деп кыргыз тилинде которулуптур. Негизи англис тили жана наркотик менен наркотик берилди деген англис тилинен которсо ошондой болуп которулуп калат экен да. Кызытма болгондо эми биздин баягы таймашуу маалында кара күч взрывная сила деп коет, кара күч абдан күчтүү болот. Ошо маалда ар кандай оорудан бир жерге каты тийип калышы мүмкүн, баягы таймаш маалында. Ошол ооруну сезбечү эмеси, сезилбей калчу дарылар колдонулуп калат. Сезбей дагы таймашын уланта берген. Андан жанагы эң эле спринтерлер деп коет эмеспи? Дистанциясы аз дистанцияда ошондо атылган октой эле спортсмени сатып кетет. Атып башынан аягына чейин ошол атылган күчүн, баштаган күчүн жоготпой, ошону кармачу дарылар, себептер, ошонун баары ыкмалар, ошону табигый күчүнөн сырткары, ошонун баары допинг деп саналат. Бүгүнкү күндө мындай билим тили менен айтсак, бул допингдин субстанциялары
дары дармектин ичиндеги түзүлүшүнүн арасында болгон күчтүү көбөйтүүчү нерселер болот, заттар. Ошолорду субстанция дейбиз. Андан сырткары метаболиттер деп коет. Бул метаболиттер бул тамак болобу, жана биологический добавка деп айтып атпайбы, ошонун баары сиңирүү маалында сиңирип анан энергия бошотчу нерсенин баары ошон метаболиттер болот, башка түр энергия берчү. Андан сырткары жанагы ыкмалар бар. Мисалы, менин каным экөөбүз айкалыштак, сен спорт чебери болом, биринчи туу көтөрөм десең, анда мисалы кислород көп түшсүн ошо таймаш маалында, же болбосо күчүм баягы башында башталган күч аягына чейре жетсин десең, анда кээ кездер мисалы менин канымды сага алып койсак, ошол да допинг болуп, анткени кошумча мендеги күч сага кирди деген сөздөй эле оңойлотуп айтайын, ошондо туура болот го, баардык эмелерибизге түшүнүктүү болуп, ошол дагы допингдин ыкмасы деп айтылат. Бүгүнкү күндө мындан сырткары, дары дармектен сырткары, эгерде эрежелерди дагы бузса, допингке каршы эрежелер бар да, эрежелер дагы бузулуп калса, ошого ченеми барабары бирдей болот. Ошол бүгүнкү күнгө эң эле коопсуздуу жери ушул. Балдарыбыз, мисалы, спорт чеберлерибиз ойлойт да, жок, мен тазамын, мындай таза болдум деп, бирок эрежелер дагы калып калса, чыкырыгына жооп бербей калса, алуучу маалда 1 саат определенный убактысы керек болот да спорт чеберчинин. Ошо маалда бул анын милдети келип, мисалы, мен кечип кыздына айтып атам го, жолдон трафик болду, мындай болду деп, андай актануу жок болуш керек. Ошо маалда спортчубуз келиш керек, тапшырыш керек, ошол милдеттүү. Бул спортчунун өзүнүн чебердин милдети. Ошолор дагы 3 жолу эрежеден чыгып калса, эреже бузулуп калса, допингке барабар дисквалификация боло берет. Ушул жерде дагы биздин чеберлерибиз баардык спорт чөйрөсүндөгү спорт чеберчини даярдап аткан спорт персоналдары да абдан катуу эрежени сакташ керек. Анткени даяр турган спорт чеберибизди дагы бизде Кыргызда аз эле мындай алтындай сакташыбыз керек. Даярдыгы бар эмелер балдарыбызды, кыздарыбызды, уландарыбызды, кыздарыбызды, ошолорду сактап, баардык иштерин оңойду бүт көңүлү машыгууганы кетип, кагаз түрүндө информация берчү түрлөрүн ошол спорт чөйрөсү персоналдары ошону эрежени катуу сактап, ошо милдетти өз мойнуна алышып жардам бериш керек да. Негизи эле спорт жаатындагы мушкерлер сөзсүз түрдө эрежени мыкты сакташат да. Бул дагы эң негизги бир сапаттын бир белгиси болушу керек, Бирок мында терс таасир жагы бар экен да, боорго, балким бөйрөккө, мындай орусча айтканда вредный жагы көп болсо керек да. Абдан туура айтып атасың. Бул допинг бүгүнкү таймашта кыйын болуп чыкканы менен өзүнүн ден соолугуна абдан зыян. Мисалы, ошол чеберчини бир 10 жылдык алтын медальга даярдасак, допингке берип атып же допингди колдонуп атып, ошол 10 жылдык мөөнөтүбүзгө ошол резерви жетпей калат. Бул бир. Андан дагы эң кызыктуу нерселер, мисалы, көп билесиңер, жылдар бар, Германиядагы олимпиадада мисалы жалаң немецтер утуп алган алтынды Америка бигунду, кыргызча эмне эле унутуп атам, бирок жөөгүлүгү, ошол жөөгүлүгү дагы ошол допинг колдонуп утуп алган болот. Ошондой эмелер бар, ыкмалар бар. Бирок спортчунун
биринчи эле ден соолугунун кай тарабы бузулат десек, биринчи эле өзүнүн психологиялык акыбалы бузулат. Мындай билинбейт, спортчуга билинбейт, баягы күч сүр көрсөтүп атам деп ойлойт. Бирок ошону талдап отурсаң, сүрдүн арасында допингке тиешелүү симптоматика, допингке тиешелүү начар допингдин начар зыяндуу жерлери ошо жерден көрүнөт. Равновесиясы жок болот да. Биринчи эле психологиялык акыбалы кетет. Экинчиси бардык органдар өзүң айткандай боор, жүрөк, ошонун баары өзүнүн табигатынан сырткары энергия колдонду. Өзүнүн табигаттуу энергиясын үстүнөн басты, прессовать этти. Ошону айрым дал келишпей калат. Ошонун бардык зыяндык алып келет. Анан спорт чеберинин максаты бир жарыгып, жылдыз болуп бир жанып, анан кайра өчүп калыш эмес. Дайым жанган жылдызды бийик тутуп, бийик кармашыбыз керек. Ошон үчүн өзүнүн ден соолугуна чебермин десе, менин оюмча допинг абдан эле зыян келтирет. И таза болуш бул азыркы күндө эң эле мода деген сөзүбүз да, заманбап нерсе да. Улуттук антидопинг деп, улуттук антидопингке каршы борбор деп быйыл эле жаңы түзүлдү мамлекеттик деп атпайбызбы? Мурун мушкерлер, биздин спорт чеберлерибиз кайсыл жерден өтчү эле бул тесттерден? Ушул эле Кыргызстан эле өзүбүздүн жерибизде өтчү, ошо жерде волонтерлорубуз иштечү. Ал биздин Национальный олимпийский комитетте уюм жок болсо дагы өзүбүздө персонал бар болчу, адис бар болчу. Ал адисибиз даярдалат башка региондордо, мисалы Туркменияда даярдалып келиши мүмкүн, Алматыда, Германияда ошол тренинг өтөт. Баягы кандай анализди, тестти кандай алып, ошол эрежени катуу өтүп келет. Анан кийин эл аралык лицензия берилет. Ошого допингдин офицери боло алат деген лицензия. Адистерибиз Кыргызстанда эки адисибиз кыздар спорт чеберине кыз адисибиз бар болчу, балдар спорт чеберлерине балдар эркек балабыз адисибиз бар болчу. Ал волонтер болуп иштеп турушкан. Командабыз кимден алат деген команда координация, ал азиялык координационный бөлүмдөн түшчү. Анткени уюм жок болчу ошондуктан. Өзгөлөр мындай да, кээ бир учурларда да керектүү болуп калат. Балким онкология жатып калып, ошо муктаж болуп, балким энергияны көтөрүш керек деп врачтар сунуштап калган учурбу, же сөзсүз түрдө муну кереги жокпу? Жок, туура сөз айттым. Бар. Даже кодексте эреженин ичинде эгер ден соолукка байланыштуу ушул дары-дармек тыюу салынган субстанция бар ичинде турган керек болсо ден соолукка байланыштуу, анда терапевтическое использование деген өзүнүн паспорту бар. Ошол спорт чеберчибизге терапевтическое использование деген обязательно ошондой документтерди даярдап, таймаш маалына уруксаат алыш үчүн өзүнчө документ менен чеберибизге уруксаат берилет. Бирок ошентсе дагы допинг менен допингдин дозасы анан кийин бүгүнкү ден соолукка тиешелүү дарылачу доза кичине айырмаланат. Анткени допинг катары колдочу доза бул 20 эсе, 40 эсе көп доза дарылачу маалдын дозасынан. Бирок анализ антип ылгабайт. Бул бүгүнкү лабораториялык заманбап лабораториялык мүмкүнчүлүк абдан күчтүү. Ошондуктан 6 ай мурун колдонулган нерсени бүгүн чыгарыш мүмкүн. 8 ай мурун колдонулган нерсени ошонун да калдыгын талдап чыгара алат, күчү жетет. Ошондуктан
лабораториябызда кийин биз паспорт бердик мына ден соолукка байланыштуу, бирок лабораторияда жок, ден соолуктан сырткары доза чыгып кала турган болсо анда кичине аз-маз кыйынчылык болот, санкциялар болот. Ошон үчүн биздин так билишибиз керек. Ден соолуктун дозасы бул, допингдин дозасы бул. Чыкканда дагы ошол допинг катары, маркер катары чыгып атканда дагы ошол жерден дагы айырма берет. Мынча миллилитр микродальтон чыгат, мынча деп ошол бөлүнөт да. Ошол жерден мисалы ден соолук деп мен биз паспорт берип койсок, анан тиги башкасы чоңураак дозасы чыгып калса, конечно, анда бизге кичине кыйыныраак болот. Биздин репутациябыз абдан түшөт. Ушул жерден суроо бергим келип турат. Бизде кандайдыр бир тажрыйба болду эле ушул тууралуу? Мисалы допингди колдонуп, оюндарга катыша албай калган же болбосо анализден чыгып калган убакыттар болду беле? Болду. Мисалы чеберчилердин атын айтпай эле коеюн. Азыр менин астымдагы спорт чеберчибиз деле болуп калды. Медалдарын көрсөтүп мен күлүп карап турдум силердин телевизордон. Ошол медаль алып үйгө келген учурда кайра медальды артка тарткан маал дагы болгон да. Анткени анализдер тиякта эки түрдөгү анализдер сакталып турат. Биринчи түрдөгү анализ А, Б деп коебуз, мисалы, экинчиси резервде турат. Анан Адан чыкса, же мындай күмөн санаа чыкса, Бны обязательно скрывать этет. Скрывать этет, анан кийин ошондо такталат. Такталуучу, абдан кымбат турчу нерсе, ал ошо такталуучу. Андан сырткары мен айтып атпайм, таймаш маалында ар кандай өздөрүнүн жүрүш-туруш менен эле билинип турат. Анан тиги көзөмөлдөөчү органын айтат да, мындан ал деп соревновательный периоддун эмесин алганда ошондон дагы чыгышы мүмкүн. Анан алар даярдалганы, мисалы, бир ай болобу, тесттер аябай ылган алып чыгып, заключение чыгып, анан үйгө келип биз тойлогондон кийин кайра кетип калышы мүмкүн медалыбыз, ошо дагы бар. Көпчүлүк учурда ушул жанагы машыгуунун алдында Олимпиадада көп текшерилип калат эмеспи? Бирок ошол учурда да кармалып, баягы орусча айтканда штраф алган да болот. Демек, ишиңизге ийгилик каалайлы, сизге дагы ден соолук каалайлы. Бул борбор жакында эле мына августтун айлары ичинде катталыптыр. Буюрса, көпчүлүк жаштарга дагы маалымат болсо, балким өздөрү жашоосун тандаса, бирок урматтуу көрүүчүлөр, муну колдонбой эле койгонубуз жакшы деп ойлойт экенбиз. Чет мамлекеттер менен болгондо карым-катнаштарды буюрса алдыда жүргүзүңүздөр деп бир телек кылабыз. Чет мамлекеттер менен дагы кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп жатасыздар да, туурабы? Азыркы күндө биринчи эле кадамыбыз чет мамлекет менен карым-катнашта болуш керек. Анткени эрежени, Кыргызстандын эрежесин, улуттук эрежени биринчи эле ВАДА биринчи текшерет. Текшерип, бүгүнкү күндө сүйүнүч айтсам болот, сүйүнчү биздики текшерилип, колубузга кайра келди. Өттүк ВАДАдан. Азыр эми ошону кыргыз тилге, кыргыз улуттук тилибизге которуп, кээз жерин орусча тилибизге көтөрүлүп, анткени англисче кетет да, биз англисче кетиребиз. Эми жай Кыргызстан ичине жайдыруу максаты ошону милдет федерациялардын милдетке коебуз. Мындай деп ар бир бөлүмдөр спорт чеберчинин врачына да милдет түшөт. Бу жерде бардык персоналдардын баарына ар бир милдети, аткаруучу иши, анан бүт эрежени так сактаачу, кайсы эрежелер так болот, кандай, кайсы жерден буссак эмне алабыз, кандай айыптачу ыкма колдонот, баардыгы жазылып турат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн келип бизге маалымат менен бөлүшүп, улуттук антидопинг борборуна биз албан ийгиликтерди каалайбыз. Убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте туруп бизге маалыматтарды бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Бүгүн бизде студиябызда конокто жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу улуттук допингге каршы борбор дирекциясынын директору Нургуль Кермакунова эжекебиз болду.